Рыспай Абдыкадыровдун экинчи өмүрүн улап жаткандардын бири Созак районунун жаш тургуну Адилет Усенбаев, учурда 9-класстын окуучусу. Ал Абдыкадыровдун ырын алгач радиодон укканын айтат. Андан бери анын аткаруусундагы ырларын жаңыртып ырдап келет. Жаш таланттын аракетине белгилүү музыкант Кеңеш Орунбаев жардамга келген. Рыспай Абдыкадыровдун ырларын биринчи радиодон угуп калгам. Анан бул ким экен деп издеп тауып, биринчи бул Рыспай Абдыкадыровдун ырларын үйрөнүүгө Кеңеш деген агайым себепчи болгон. Аккордеон үйрөтүп, Рыспайдын ырларын таштабай, кийинки муундардагы менден үлгү алып, өзүм досторума да үйрөтүп, Рыспайдын Абдыкадыров агайыбыздын атын чыгарышыбыз керек. Ыр казынасын байыткан Абдыкадыровдун 80-жылдыгы Жалал-Абадта да белгиленди. Самалыкка катышкан Адилет менен анын иниси Актилек үчүн да өзгөчө күн болуп турат. Анткени алар ыр музасы Рыспайдын туулган күнүнө карата Рыспай Абдыкадыров атындагы клубдун мүчөсү болуп кабыл алынышты. Усенбаев, Адилет, Актилек деген эки бала такай ушуга катышып жүрөт. Эгер уруксат болсо ошонун катарыбызга мүчө болот да. Аталган клуб Рыспай Абдыкадыровдун өзүнүн катышуусунда 94-жылы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин алдында уюшулган. Чейрек кылымдан ашуун жол баскан клубдун арышы кеңейип, өлкөгө гана эмес, дүйнөгө аты чыгып баратат. Клубдун 6 томдук китеби да жарык көргөн. Республиканын 7 дуанын эбак камтып бүткөн. Эскерүү кечеге атайын Теңир тоодон да окуучулар келишкен. Рыспайчылардын катары келечегибиз менен толукталып атыптыр. Мен ушундай кубанычтамын. Бирок Теңир тоодон татаал погодага деле карабай, ушул агайыма дегдеп жүрөгүм менен сентябрдан бери тынчым кетип атты эле. Бирок келип сиздер менен жүз көрүшүп атканыма сыймыктанам. Агайымдын ырлары ааламдашуу процессинде да азыр. Биз чет мамлекеттер жаштар агылып, алардын жеңил музыкаларын азгырылып атканда ушул клуб аябай зор иш кылып атыптыр да. Рыспай Абдыкадыров 1941-жылы 12-январда Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Кызыл Булак айылында төрөлгөн. Узакка созулган оорусунан улам 53 жашында каза болгон. Ал чыгармачылык жолунда 200дөн ашуун обон жараткан. Ырлары классикалык чыгармалардын катарына кирип, эл арасында кеңири таанылган. Бүбүсара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал-Абад.